Бүгін барыбызға өзгөчө күн болуп турат. Анткени күн сайын адам баласынын шарты болбойт да, мейримдүү кылыш үчүн, сооптуу иш кылыш үчүн адам баласы аракет кылыш керек. Бир шарт болбойт да, мына бүгүн 50 маршрутка деген фондко чоң рахмат. Булар жыл сайын барлыктарды чогултуп, жакшылыкка үйрөтүп, адам баласы дайыма эле алышпаш керек. Адам баласы береңе дагы көнүш керек. Бергенде болсо мурки сооптуу ишке депчи. Өзүңөр билесиңер, биздин өлкөбүздө бүгүнкү күндө 200 миң майыптар бар. Анын ичинде болсо 120 миңи болсо пенсия алышат, калгандары болсо пособие алышат. Ушунун баардыгына биз дагы бирге жардам беребиз. Бирде буларга бир ден соолугу жакшы болсун деп. Бүгүнкү фонд элдин башында кандай бир мондай тегин кошуп, акчаны чогултуп, мына акчаны булар ачык, монеки эң мисалы ыкташ болгон биздин балдарыбызга берип атат. Чеки биздин жаш балдарыбызга, муундарга Кудайым өмүр берсин, жаштык берсин. Баарыңар билип тургула, Кудайым бүт баардыгын көрүп турат. Адам баласынын оюн, айткан сөзүн, кылган ишин баардыгы дайыма бир болуш керек. Бүгүнкү монеки болуп аткан карабыз болсо, сооптуу иш, ушундай иштер көбүрөөк болсун. Ушунун баардыгына биз баарыбыз бирге дайыма катышалы. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Нургулжоевич дайыма өзү дагы жеке ушунун баардыгын колдоп келет. Мына жакын арада убакыт өткөн акыбалга чыккан үйлөрү болсо, пособиясын көбөйтүп, дагы кошумча 2 миллиард сомду кошуп берди. Бул бир топ эле. Ошон үчүн урматтуу туугандар, баарыбыз бирге бололу, ынтымактуу бололу. Ошондой өлкөбүздүн келечеги дагы болот. Дайыма бар болуңар. Рахмат.